Мына ушундай жана эргиткен жагымдуу чыгармадан кийин эфирибизди алга уламакчыбыз. Эгерде жаңыдан уйкудан ойгонуп же болбосо тамак үстүндө отурган болсоңуздар, тамагыңыздар таттуу болсун. Экранга жакыныраак келиңиздер. Биздин бүгүнкү эфирибизди дагы да болсо кызыктуу булганга аракет кылмакчыбыз дагы. Маегибизди кызыктуу бир өзгөчө конокторубуз менен уланткан турабыз. Андыктан биз менен биргеликте болуңуздар. Бүгүн бизде таң эрте куттуу студиябызга өзгөчө бир конокторубуз келип отурат. Тааныштырып өтсөм. Орто Азия Багбандар биримдигинин төрагасы Абдулла Ташиев жана ошондой эле жаштар сүйлөсүн, аалымдар айтсын теле долбоорлорунун бир канча алып баруучусу Темирлан Ахматов агайыбыз келип отурат. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Кандай келип алдыңыздар? Жакшы, рахмат. Өзүңөр. Эң сонун келиңиздер, алгач элибиз менен амандашып алсаңыздар. Ассаламу алейкум. Жалпы 7 каналдын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Кутматтаңыздар мен урматтуу жетинен сүйүктүү көрөрмандары, кутматтаң. Эң сонун. Анан дегеле азыркы учурда жаратылыштуу көрктөндүрүү боюнча өзгөчө бир президентибиздин жарлыгы менен жакшы иштер, жакшы демилгелер жүрүп жатат. Ошол тууралуу кеңирээк айтып берсеңиздер. Ассаламу алейкум да бир жолу 7 каналдын көрүүчүлөрү. Туугандар, мен өзүмдү тааныштырып кетейин. Мен Борбор Азия Багбандар биримдигинин жетекчисимин. Мына ушул Кыргызстанда ушул жашыл жүрүш, бактабат. Мына Кыргызстанды жашылдандыруу боюнча 2015 жылдан бери коом түзүп, ошондун үзүрүлүү аракетиндебиз. Мына биздин азыр базарыбызды карап көрсөңүздөр, башка чет элден келген мөмөлөр басып кетти да. Басып кетип, алардын ушул биз өндүргөндөн бир алда канча көп масса менен кирип, биздин экономикабызга аябай чоң зыян алып келип жатат да. Анын үстүнө ал жактадан келген мөмө жемиштердин сапаты дагы мына ушул мировой стандартка жооп бербеген. Мына даамы боюнча, түсү боюнча биздин мөмөлөргө жетпейт. Мына биз азыр ушул бизге келип жаткан баягы акыркы тенденция дагы дүйнө жүзү сурап жеп жаткан мөмөлүү дарактардын көчөттөрүн алып келип, мына Кыргызстанда дагы жайылтып, мына ошону кенен мына биздин өзүбүздүн базарды, өзүбүздүн элибизде тойгозуп, анан кийин аны деген ушул дүйнөгө экспортко алып чыгабыз деген чоң үмүт менен аракет кылып жатабыз. Негизи Темирлан агай, айтсаңыз, негизи азыркы учурда ушул көчөт отургузуу боюнча дегеле бул чөйрөгө кантип аралашып калдыңыз? Сизди теле алып баруучу катары тааныйбыз. Эми негизи ар бир кыргыздын бир мындай канында бар нерсе да, мындай жакшылык, соок кыла турган иштердин биринчи ата бабаларыбыздан келген бир жөрөлгө десек болот, өрнөк. Экинчиси Абдулла Ташиевич ушул булардын жасаган иштерин интернеттен көрүп, анан кийин биз да жардам берели, анан иш чара кылдык. Бул агай дагы өзү интернет желелерин өтө активдүү. TikTok'то болсун, түз эфир, суроо жооп кылып, анан ушул Кыргызстанда 300дөн ашык ушул группаларда мындай жетекчилик кылат да. Анан аларды кылып эле мындай тим болбостон суроо жооп. Анан ошо менен баягы максатыбыз да багытыбыз да бир. Анан ошол пайгамбарыбыздан досият бар. Эртең кыямат болот десе да көчөт отурсула дейт да. Анан ошентип буйруса иш аракеттерди, самалттар жасап атабыз. Эң сонун. Анан азыркы учурда негизи башка региондорго дагы чыгып, атайын көчөттөрдү отурустур. Ошол тууралуу айтып берсеңиздер, кайсыл региондорго бардыңыздар, кандай жүрүш болду ал жакта? Ал жакта ошол баягы жакында эле чоң иш чара болду. Ошол Кара Балтада 250 биздин апалар, эжелер жашаган эндом бар. Биз даректүү кылып отургузуп атабыз да. Азыр биздин айрым активисттер же болбосо айрым өкмөт мүчөлөрү бар көчөт отургузбадыбы? Ал жерде эми курап калыш ыктымалдуулугу да бар. Миллиондогон акчалар кетип атат. А биздик даректүү ошол балдар үйү, карлар үйү тосулган, суусу бар, каралат, багбанчы бар, агроном бар. Ошондой эле отургузуп атабыз да. Анан агайдын дагы бир артыкчылык жагы, айта турган маселе ушул жанагы бул агартуу жагына өзгөчө көңүл буруп атабыз. Окуучулар менен, студенттер менен, медресенин балдары менен, устаздары менен, анан ушул 7 канал сыяктуу ушу элге жакын каналдары менен ошол бак отургузууда сандан сапат көтөрүлүп атабыз да. Отун эмес, көчөт отургузалы деп атабыз. Эң сонун. Анан айтсаңыз, дегеле азыркы учурда чет мамлекеттен келген ошол эле жер жемиштери Кыргызстаныбызга кандай таасирин тийгизип жатат, аны кандай көзөмөлдөп жатасыздар, ошол тууралуу?
азыр биздин мамлекетке кирген ар бир эле килограмм азык биздин экономикабызга чоң зыян алып келет. Бизде 3,5 миллион гектар жер бар. Мына ушул жерди иштетип, биз өзүбүздүн элибизди толук камсыз кылууга бизде шарт бар. Бизде суу бар, жер бар. Бизден катаал болгон мына ушул Алжирде, Бахрейнде, мына чөлдөрдө азыр көчөт отургузуу аябай кызуу жүрүп жатат. Мына биздин өнөктөштөрүбүз бар Туркияда. Алар мисалы үчүн бир жылда 5 миллион көчөт чыгара турган болсо, анын болгону 300 миңин гана Кыргызстан алат, Өзбекстан алат 1 миллионун, анан калган бардыгын ошол араб мамлекеттер алып чөлгө отургузуп атат да. Мына бизге кирип аткан ошол мөмө жемиштердин контролу болгон эле ошо фитосанитариясына көңүл бөлүп, бирок экономикалык жактан бизге берген зыянын эч ким көзөмөлдөгөн жок азырынча. Биз ошону бийлик башындагыларга ушул министерстволорго айтып деп ушул аракеттерди жасап атабыз. Биздин жерибизде өскөн мөмө бул органика болот да. Себебинде бизде жерлерибиз аябай күчтүү, минералдар бар. Анын үстүнө мына акыркы бир 6-7 жылдан бери элдердин бардыгы биогумус өндүргөндү үйрөнүп, азыр бизде органикалык жер семирткич аябай көп. Мына ошону ушул эфирден пайдаланып, мына жалпы кыргыз элине айтат элем, туугандар ушул ким бак отургузса, ким огороддо ушул сабиз, пияз отургузуп ушул дыйканчылык, багбанчылык жасап аткан болсо, туугандар ушул пестицид, гербицид, фунгицидтердин мына эң мындай тазаларын, ошол оригиналдарын иштеткиле. Мына Кытайдан бизге аябай көп контрафакт кирип жатат да. Мына ошолордун эсебинен элдер ооруп жатат. Азыр онкологиялык оорулардын бардыгы ушул баягы Кытайдын эң арзан, анда тыйынга келген ушул пестицид, гербицид, фунгицидтеринен элдер ооруп жатат да. Мына ошого жалпы кыргыз элине айтамын, эгерде иштете турган болсоңуздар, ошол германский, корейский, болбоду дегенде турецкий иштеткиле дагы, жанагынын бактаракка сепкенде, мөмө жемишке сепкенде, жанагы бир эле жумада жанагы ошол өсүмдүктүн составынан чыгып кетет. Кытайдыкы болсо ал деген 6 ай, 1 жыл жүрө берет да. Биз жегенден кийин дагы биздин организмибизде ошолордун бизге зыян берип тура берет. Ошого жалпы кыргыз элине айтам, органика ошо жер семирткичтери болсо, ага деген мисалы үчүн нормасы 1 гектарга 100 эле килограмм болсо, а биздикилер болсо 2 тонна кошуп таштап атат да. Бул деген ушунун бардыгы биздин ден соолугубузга зыян. Ошодон пайдаланып, мына ушул көбү билбейт экен, ошону канча көп салса азотту, ошончолук жакшы деп ойлойт экен да. Андай эмес, 100 эле килограмм. Бул деген мунун деген өзүнүн нормасы болуш керек. Анан кийин пестицид, гербицид, фунгицидтерди кошуп жатканда, мисалы үчүн нормасы 100 литрге 50 грамм болсо, биздикилер болсо 150 грамм салып атат да. Бул эмне болмок деп. Өзүнүн эле өлчөмүндө салып, ошону иштеткенде андай зыян болбойт эле да. Азыр болсо көрүп атасыз, бир жылда Кыргызстанда 5000 киши онкологиялык ооруга чалдыгып калып атат. Бул 10 жылда 50.000 киши инвалид деген сөз да бул. Мына биздин азыр базарыбызды карап көрсөңүздөр, башка чет элден келген мөмөлөр басып кетти да. Басып кетип, алардын ушул биз өндүргөндөн бир алдаганча көп масса менен кирип, биздин экономикабызга аябай чоң зыян алып келип жатат да. Анын үстүнө ал жактадан келген мөмө жемиштердин сапаты дагы мына ушул мировой стандартка жооп бербеген. Мына даамы боюнча, түсү боюнча биздин мөмөлөргө жетпейт. Мына биз азыр ушул бизге келип жаткан баягы акыркы тенденция дагы дүйнө жүзү сурап жеп жаткан мөмөлүү дарактардын көчөттөрүн алып келип, мына Кыргызстанда дагы жайылтып, мына ошону кенен мына биздин өзүбүздүн базарды, өзүбүздүн элибизде тойгозуп, анан кийин аны деген ошол дүйнөгө экспортко алып чыгабыз деген чоң үмүт менен аракет кылып жатабыз.
Негизинен Темирлан ага айтсаңыз, негизи азыркы учурда ушул көчөт отургузуу боюнча дейли бул чөйрөгө кантип аралашып калдыңыз? Сизди теле алып баруучу катары тааныйбыз. Эми негизи ар бир кыргыздын бир мындай канында бар нерсе да, мындай жакшылык, сооп кыла турган нерселердин баягы биринчи ата бабаларыбыздан келген бир жөрөлгө десек болот, өрнөк. Экинчиси Абдулла Ташиевич баягы ушул булардын жасаган иштерин интернеттен көрүп, анан кийин биз да жардам берели деп анан иш чара кылдык. Бул агай дагы өзү интернет желелерин өтө активдүү. TikTokто болсун, түз эфир суроо жооп кылып, анан ошол Кыргызстанда 300дөн ашык ошол группаларда мындай жетекчилик кылат да. Анан аларды кылып эле мындай тим болбостон суроо жооп. Анан ошо менен баягы максатыбыз да багытыбыз да бир. Анан ошол пайгамбарыбыздан досият бар. Эртең кыямат болот десе да көчөт отурсула дейт да. Анан ошентип мына буйруса иш аракеттерди, самалттар жасап атабыз. Негизи анан азыркы учурда негизи башка региондорго дагы чыгып, атайын көчөттөрдү отуруптурсуздар. Ошол тууралуу айтып берсеңиздер, кайсыл региондорго бардыңыздар, кандай жүрүш болду ал жакта? Ал жакта ошол баягы жакында эле чоң иш чара болду. Ошол Кара Балтада 250 биздин апалар, эжелер жашаган индон бар. Биз даректүү кылып отургузуп атабыз да. Азыр биздин айрым активисттер же болбосо айрым өкмөт мүчөлөрү бар көчөт отургузбадыбы? Ал жерде эми курап калыш ыктымалдуулугу да бар. Миллиондогон акчалар кетип атат. А биздик даректүү ошол балдар үйү, карлар үйү тосулган, суусу бар, каралат, багганчы бар, агроном бар. Ошондой эле отургузуп атабыз да. Анан агайдын дагы бир артыкчылык жагы айта турган маселе ушул жанагы бул агартуу жагына өзгөчө көңүл буруп атабыз. Окуучулар менен, студенттер менен, медресенин балдары менен, устаздары менен, анан ушул 7 канал сыяктуу ушул элге жакын каналдары менен ошол бак отургузууда сандан сапат көтөрүлүп атабыз да. Отун эмес, көчөт отургузалы деп атабыз. Эң сонун анан айтсаңыз деги эле азыркы учурда чет мамлекеттен келген ошол эле жер жемиштери Кыргызстаныбызга кандай таасирин тийгизип жатат, аны кандай көзөмөлдөп жатасыздар, ошол тууралуу? Азыр биздин мамлекетке кирген ар бир эле килограмм азык биздин экономикабызга чоң зыян алып келет. Бизде 3,5 миллион гектар жер бар. Мына ушул жерди иштетип, биз өзүбүздүн элибизди толук камсыз кылууга бизде шарт бар. Бизде суу бар, жер бар. Бизден катаал болгон мына ушул Алжирде, Бахрейнде, мына чөлдөрдө азыр көчөт отургузуу аябай кызуу жүрүп жатат. Мына биздин өнөктөштөрүбүз бар Туркияда. Алар мисалы үчүн бир жылда 5 миллион көчөт чыгара турган болсо, анын болгон 300 миңин гана Кыргызстан алат, Өзбекстан алат 1 миллионун, анан калган бардыгын ошол араб мамлекеттер алып чөлгө отургузуп атат да. Мына бизге кирип аткан ошол мөмө жемиштердин контролу болгон эле ошо фитосанитариясына көңүл бөлүп, бирок экономикалык жактан бизге берген зыянын эч ким көзөмөлдөгөн жок азырынча. Биз ошону бийлик башындагыларга ушул министерстволорго айтып деп ушул аракеттерди жасап атабыз. Биздин жерибизде өскөн мөмө бул органика болот да. Себебинде бизде жерлерибиз аябай күчтүү, минералдар бар. Анын үстүнө мына акыркы бир 6-7 жылдан бери элдердин бардыгы биогумус өндүргөндү үйрөнүп, азыр бизде органикалык жер семирткич аябай көп. Мына ошону ушул эфирден пайдаланып, мына жалпы кыргыз элине айтат элем, туугандар ушул ким баг отургузса, ким огороддо ушул сабиз, пияз отургузуп ушул дыйканчылык, багбанчылык жасап аткан болсо, туугандар ушул пестицид, гербицид, фунгицидтердин мына эң мындай тазаларын, ошол оригиналдарын иштеткиле. Мына Кытайдан бизге аябай көп контрафакт кирип жатат да. Мына ошолордун эсебинен элдер ооруп жатат. Азыр онкологиялык оорулардын бардыгы ушул баягы Кытайдын эң арзан, баанда тыйынга келген ушул пестицид, гербицид, фунгицидтеринен элдер ооруп жатат да. Мына ошого жалпы кыргыз элине айтамын, эгерде иштете турган болсоңуздар, ошол германский, корейский, болбоду дегенде турецкий иштеткиле дагы, жанагынын бактаракка сепкенде, мөмө жемишке сепкенде, жанагы бир эле жумада жанагы ошол өсүмдүктүн составынан чыгып кетет. А Кытайдыкы болсо ал деген 6 ай. 1 жыл жүрө берет да.
биз жегенден кийин дагы биздин организмибизде ошолор бизге зыян берип тура берет. Ошого жалпы кыргыз элине айтам, орган ошо жер семирткичтери болсо ага деген мисалы үчүн нормасы 1 гектарга 100 эле килограмм болсо, а биздикилер болсо 2 тонна кошуп таштап атат да. Бул деген ушунун баардыгы биздин ден соолугубузга зыян. Ошодон пайдаланып, мына ушул көбү билбейт экен, ошону канча көп салса азотту, ошончолук жакшы деп ойлойт экен да. Андай эмес, 100 эле килограмм. Бул деген мунун деген өзүнүн нормасы болуш керек. Анан кийин пестицид, гербицид, фунгицидтерди кошуп жатканда, мисалы үчүн нормасы 100 литрге 50 грамм болсо, биздикилер болсо 150 грамм салып атат да. Бул эмне болмок деп. Өзүнүн эле өлчөмүндө салып, ошону иштеткенде андай зыян болбойт эле да. Азыр болсо көрүп атасыз, бир жылда Кыргызстанда 5000 киши онкологиялык ооруга чалдыгып калып атат. Бул 10 жылда 50.000 киши инвалид деген сөз да бул. Мына ошонун бардыгы окумуштуулар келип изилдептир. Эмнеден ооруп атат кыргыздар? Индиядан келиптир, Пакистандан, Туркиядан келип изилдеп көрсө, биз ошол химиядан ооруп атпыз да, агрохимиядан. Ошо агрохимияны мындай сабаттуу пайдаланууну уже ар бир айыл өкмөттө ушундай сабак өтө турган мезгил келиптир деп ойлоп жатам азыр мен. Анан ошол ар бир дары дармекти колдонууда сөзсүз түрдө өзүнүн көлөмү, ыкмасы болот деп турбайсызбы? Ошол бир дарыныкын айта аласызбы? Мынча колдонуш керек, мынча жерге мынча колдонуш керек деген сыяктуу. Мисалга азот, аммиачная селитра 90 эле килограмм 1 гектарга. 1 гектарга 90 эле килограмм, а биздикилер болсо 2 тонна берип салып атат. Сабизге, пиязга, күрүчкө бул деген катастрофа. Бул допустимый ошол баягындай уруксат берилген мерчемден 700 эсе көп берип коюп атат да. Ушун агай мындай түшүнбөгөндүк, билбегендиктен берип атабы, жаган атайлап берип кандай? Билбегендиктен, көбү билбегендиктен берет. Көбү билбейт дагы. Билим жок. Билим жок. Ошону мына ушул 7 канал, мына ушул УТРК ошону тынбай айтып, ошо нормаларына келтирип, анан мына минералдык жер семирткичтер булардын бардыгы химиялык жол менен алынат. А жанагы биз айтып аткан биогумус бул деген табигый, таза. Мына ушул минералдык жер семирткичтин өзүнүн өлчөмүн берип туруп, анан калганына мына органикалык жер семирткич аралаштырып иштетсе, аябай сонун болмок да. Мына ушунун бардыгын ушул биздин телекөрүүчүлөргө үйрөтө турган мезгил келди уже. Себеби дегенде жылдан жылга көбөйтүп атат буну. Азыр агай менен мен жүрүп иш-чараларды уюштуруп атабыз да, университеттерде, лицей, мектептерде, медреселерде. Анан чындап эле бизде мындай билбегендер көп экен да, соолордон улам көрүп атабыз. Ошондуктан баягы агай айткандай ошол агартуу, мына бак даават деп баягы ушул жаатына көп иштебесек, бизде табигый нерселер көп да, биогумус жасап эле кылса болот да. Баардыгыбыздын үйдө кыктар бар. Сатса да акча болот. Жөн эле, ага деле мындай акча деле кетпейт экен. 2000 сом алат экен. Ошолду да айтып берип койсоңуз. Эми калифорнийский сөлжан келген бизге. Бул 70-жылдары келип, буну аябай жакшы пайдаланышкан. Анан мына ошол бардык эле минерализацияга өткөндөн кийин ал унутулуп калган да. Бул деген катастрофа. Бул допустимый ошол баягындай уруксат берилген мерчемден 700 эсе көп берип коюп атат да. Ушун агай мындай түшүнбөгөндүк, билбегендиктен берип атабы, жаган атайлап берип кандай? Билбегендиктен, көбү билбегендиктен берет. Көбү билбейт дагы. Билим жок. Билим жок. Ошону мына ушул 7 канал, мына ушул УТРК ошону тынбай айтып, ошо нормаларына келтирип, анан мына минералдык жер семирткичтер булардын бардыгы химиялык жол менен алынат. А жанагы биз айтып аткан биогумус бул деген табигый, таза. Мына ушул минералдык жер семирткичтин өзүнүн өлчөмүн берип туруп, анан калганына мына органикалык жер семирткич аралаштырып иштетсе, аябай сонун болмок да. Мына ушунун бардыгын ушул биздин телекөрүүчүлөргө үйрөтө турган мезгил келди уже. Себеби дегенде жылдан жылга көбөйтүп атат буну. Азыр агай менен мен жүрүп иш-чараларды уюштуруп атабыз да, университеттерде, лицей, мектептерде, медреселерде. Анан чындап эле бизде мындай билбегендер көп экен да, соолордон улам көрүп атабыз. Ошондуктан баягы агай айткандай ошол агартуу, мына бак даават деп баягы ушул жаатына көп иштебесек, бизде табигый нерселер көп да, биогумус жасап эле кылса болот да. Баардыгыбыздын үйдө кыктар бар. Сатса да акча болот.
жөн эле ага деле мындай акча деле кетпейт экен, 2000 сом алат экен. Ошондон да айтып берип койсоңуз. Эми калифорнийский сөлжан келген бизге. Бул 70-жылдары келип, буну аябай жакшы пайдаланышкан. Анан мына ошол бардык эле минерализацияга өткөндөн кийин ал унутулуп калган да. Унутулуп калып, ушу кишилер ооруй баштагандан кийин кайрадан баягы жандандырып, мына бир 6 жыл болуп калды. Элдин бардыгы ошол биогумус жасаганды үйрөнүп, ошону менен өзү үчүн жасап атат да. Мына эми каттуу айтпай эле коеюн, мына элдер билсин. Мисалыга 100 грядка деп коелу, бардыгына түшүнүктүү болуш үчүн 100 жөөк сабиз болсо, өздөрүнүн жегени 2 жөөктү биогумус менен жасайт дагы, бул жагын болсо ушул азот менен жасап коюп атат. Сата турганын. Тилекке каршы. Жалпы бардыгы ошол 102 жөөктүн бардыгы биогумус менен болуш керек өзү. Мына азыркы биздин ошол айыл чарба министрлигинде мына ушул пестицидтердин, фунгицидтердин, мына ушул нитраттардын өсүмдүккө берилип аткан өлчөмүн өлчөй турган бир служба чыгыш керек болуп атат. Ошондой кызмат. Базарга кирген ар бир мөмө жемишти текшерип киргизе турган учур келди. Себеби дегенде азыр мына Казакстан, Россия мамлекети, Европа, мына Кытай мамлекети өзүнө кире турган бардык мөмө жемиштерди, азыктарды чоң лаборатория курулуп атат. Ошол жерден текшерип анан киргизет. Эгерде нормадан жогору боло турган болсо, жанагы химикаттары кирбейт. Ошону эл азыртан эгерде сатып экспортко чыгам десе, азыртан даярданыш керек. Мына азот, селитра, мочавина, амофос, кармофос, ушулардын бардыгын өзүнүн нормасында гана салыш керек. Эгерде ашып кете турган болсо, ошол 10 тонна, 20 тонна, 100 тонна, миллион тонна болсо да, ошонун бардыгы жараксыз болуп калат. Шуну элге түшүндүрүш керек. Буяка сатып берем деген болбош керек. Сары Өзөн базары, Ош базары, бардык базарларда ошондой нетратомер, жанагы химияны өлчөй турган аппараттар болуш керек. Жанагыны жеңил болуш керек, салып туруп эле, кашыртса кылып туруп, блендерден өткөрүп эле, дароо өлчөп туруп, кечирип коюңуз байке. Убакта болсо, сиз деген момундай эмелерди көп берип коюпсуз. Бул жарабайт деп эле бир эле жолу ошолорду башынан анан кийин муну деген тетиги базарга киргенде жасабай, карабай, коррупция ошол эме болуп атканда, жанагы уже эми эле сепкенде барып туруп ошону күнүгө айтып туруш керек. Ошону айыл өкмөт, ошону айыл өкмөттөгү иштеген кызматкерлер бардыгы элдерди ушуну менен кулактандырып туруш керек. Туугандар, эртең сата албай каласыздар. Теледен, радиодон. Ооба, салбагыла мынчалык деп. Анан ошондо анан кийин нормасы түшөт. Азыр ошол Байдыйкан айыл чарбаны колдоо борбору, анан кийин мына жаңы министр Бакыт Төрөбаевдер азыр катуу аракет кылып, мына Кытайга азыр жол ачып атышат да. Жол ачып атышат, бирок тилекке каршы азыр биздикилер дагы эле ошол азотту өкүртүп берип атышат. Пестицидтерди нормасынан 100 эсе кылып көп гербицидтерди чачып атышат. Эртеге ошол Кытайга биз сатарга эчтеме таппай калабыз да. Азыртан мына азыр убакыт бар. Азыртан тазалап алып барып туруп, анан кийин органика кылып чыгарып Кытайга сата турган болсок, бизге валюта кирет. Ошолор чирип бар жерде калып кетпейт. Мына көрүп атасыз азыр пияз. Пияз дүйнө жүзүндө пияз жок мамлекет, пиязга муктаж мамлекеттер аябай көп да. Мына ошол пиязга муктаж мамлекеттерге мына бизде чирип аткан пияздарды азыр Казакстанда бизде чирип аткан пияздарды кетирип салса болмот эле. Эмне үчүн кетпеди? Себеби анда ошол химиялык обработка болгондугу үчүн ошол жакка кетпей жатат. Ошон үчүн аргасынан ыргытышка туура келип атат да. Болбосом ошол кайра эле биз өзүбүз жеп, ошонун бардыгын фильтрибиз болгон боордон өткөрүп, бир канчабыз ооруп калмакпыз да. Эң сонун ушул негизи элибизге түшүндүрүү керек, түшүндүрүү иштерди, баягы окутууларды жүргүзүш керек деп жатпайсыздарбы? Анан азыркы учурда ошол студенттер менен, окуучулар менен, мектептер менен биргеликте иш алып барып жаткан экенсиздер. Ушул демилгени жаштар кандай кабыл алып жатат? Себеби дегенде келечек жаштардын колунда дейт эмеспи? Ооба. Ушул демилгени биз баштап бердик агайга, анткени бул кишидин баягы акимият айылдарда, өкмөттөрдө кылган, анткени ушул жаштар эртең ушул агроном болсун деп, ошолор үйрөнсүн, окушун деп. Ал жаштарга деп барсак, мугалимдер өздөрү да билбейт экен. Бизге да пайда болуп атат деп суранып калышты да. Мисалы мектептерде, лицей, медреселерде. Анан азыр мисалы Түркияда, Кыргызстандан бир эле бала окуп атат.
Өзбекстан, Казакстан, Тажикстандан 20-30 деген балдар окуп атат ушул тармактачы. Демек биз дагы деле ушул агартуу жаатын билимге таянбасак, бул жакты алып кетиш өтө кыйын да. Ошон үчүн баягы өлкөнүн келечегин көрөм десең, жаштарын карагыла. Жаштары билимдүү, илимдүү, ыймандуу болсо, ошол өлкөнүн келечеги кенен болот дейт да. Туура. Анан ошол дегеле чет мамлекетте окуп жаткан бир эле окуучубуз бар дедиңиз, бир эле студентибиз бар деп, эмне себеп болуп жатат ошол жаштарыбыздын чет мамлекетке ошол эле Өзбекстан, Казакстандай болуп чыкпашына? Буга дагы баягы мамлекет жактан көңүл бурулуш керек да. Мамлекеттик баягы мындай тең ата болуп сүйлөшүш керек. Ошол тарапта мындай элге күйгөн патриот, мекенчил адамдар болуш керек да. Бул ал жакта кантип окуп калды балабыз? Бул агай бар ошол Орто Азия багымдар биримдигинин төрагасы болуп атпайбы? Бул доклад жасаганда түрктөр агай жакшы доклады мыкты экен, патриот экен деп анан бир орун бериптир да. Карабайсызбы? Ошол сыяктуу мен ойлойм бул өкмөт аралык, ошол биздин министерство ошолор менен келишим түзүп, жанагындай бекер окуй турган окуу жайлар бар. Мамлекет менен сүйлөшүп, баягы иштерди алып барыш керек да. Анан жогоруда айтып калдыңыз, ошол көчөттөрдү алып келүүдө баягы Турция мамлекети менен дагы өзүбүздүн келишимибиз бар депчи. Андан тышкары дагы башка мамлекеттер менен келишимдер барбы же азыркы учурда бир гана Турция мененби? Азыркы учурда биз Турция менен иштеп калганыбыздын себеби ал жерде биз бир 5-6 жыл бир киши менен иштеп, ал бизге ишенип, анан көчөттөрдү бизге сатып бүткөндөн кийин акчасын бере турган кылып көндүрүп койдук да. Ал киши өзүнө ишенгенде ишенет бизге. Ыймандуу кишилер эч качан бизди алдабайт деп ошол бир 2 миллион, 3 миллион долларлык товарын момундай эле жиберет бизге. Биз келип өзүбүз жол киресин төлөп, анан жанагы растамашкаларын жасап, документтерин бүтүрүп, анан ошону менен. Мына азыр Польша менен сүйлөшүп жатабыз, анан Италия. Кудай буйруса, ал жактан дагы көчөт келет. Ал жактан дагы ушундай эле таризде иштей турган, ушундай жол эреже менен иштей турган партнер издеп жатабыз. Кудай буйруса келсе, мына ошол Польшадан көбүнчө эле бадалдуу ташыйлы деп жатабыз. Ал жактан эмне келет? Карагат, малина, ежа малина, крыжовник, голубика, черника, черемуха, брусника, калина, клюква, анан арония, анан жымылыс, анан ягода годжи деп. Азыр дүйнө жүзүндө ушунчалык модный болуп аткан ягодаларда, муну кытайлар жөн эле эгерде стандарт кылып, органика кылып чыгарып бере турган болсок, Кытай мамлекети муну канча болсо сатып алган даяр. Мына азыр тилекке каршы биздин мына чоң болуп иштеген биздин ошол агаларыбыз мына ошол Кыргызстандагы айыл чарбага эмнегедир көңүл бөлбөй атат. Биздин жеп ичкенибиздин 90% биз импорттоп турабыз. 1 тонна бизге кирген импорт бир мигрант деп кое бериңиз да. Бир мигрант чыгып кетет бизден 1 тонна импорт кирсе. Эгерде биз өзүбүз мөмө жемиш менен өзүбүз баягы дан өсүмдүктөрү менен май менен камсыз кыла турган болсок, мына биздин азыр дүйнө жүзүндө ушунчалык модный болуп аткан ягодаларда, муну кытайлар жөн эле эгерде стандарт кылып, органика кылып чыгарып бере турган болсок, Кытай мамлекети муну канча болсо сатып алган даяр. Мына азыр тилекке каршы биздин мына чоң болуп иштеген биздин ошол агаларыбыз мына ошол Кыргызстандагы айыл чарбага эмнегедир көңүл бөлбөй атат. Биздин жеп ичкенибиздин 90% биз импорттоп турабыз. 1 тонна бизге кирген импорт бир мигрант деп кое бериңиз да. Бир мигрант чыгып кетет бизден 1 тонна импорт кирсе. Эгерде биз өзүбүз мөмө жемиш менен өзүбүз баягы дан өсүмдүктөрү менен май менен камсыз кыла турган болсок, мына биздин мамлекетибизде миграциянын саны кескин азаймак да. Чыкса дагы жакшы акчага иштей тургандар специалисттер чыгып, калгандары бардыгы мына 3,5 миллион гектар жер бар. Эгерде 3,5 миллион гектар жерге 3 миллиард дарак отургузуп ала турган болсок, ар бир дарак бизге 10 эле доллардан киреше берсе, жыл сайын 30 миллиард доллар мына Кыргызстандын капчыгына түшмөк да. Мына ушуну жеткирип берели деп Кыргызстан боюнча мына 6-жолу бардык райондорго сабак берип чыктым.
6 жолу, быйыл 6 жол, кийинки жылы уже 7 жыл юбилей болуп калат экен, 7 жылдык болуп. 7 жылда 7-ге келип бир иншаллахтар менен маалымат берет экенсиз. Ооба, иншалла. Эң сонун убакыт учкан куш дейт, бизге бөлүнгөн соңуна чыгып бара жатыр убактыбыз. Негизи дагы да кененирээк убактыбыз болгондо дагы да жакшы маектерди алат элек, кызыктуу маек курат элек, бирок тилекке каршы убакыт деген убакыт экен. Сиздерге эркин микрофон берели, кыргыз элин куттуктооңуз, каалоо тилектериңиздер болсун. Кыргыз элим, айланайын кыргыздарым, биз ар бирибиз жерлүү кишибиз. Мына ошол жерибизге жок дегенде ошол 5 сотик жерге 50 ошо азыркы биз алып келип аткан поликарлик көчөт батат да. 50. Ар бири 10 килограммдан бергенде бир 10-чу жылы деп коелу, узатып. Ар бир үйдөн 5 тоннадан балабой продукт чыкмак да. Ошол балабой продукт Кыргызстандын байлыгы болмок да. Ошон үчүн бардыгыңыздарды айтам, баг отургузгула. Кыргызстандын өнүгүүсү багбанчылыкта. Урматтуу 7-чинин көрөрмандары, мынакей ага айткандай биз көчөт отурсак тез эле байыбыз Кудай буйрса. Мынакей биринчиден таза ошол мөмөлөр жейбиз, экинчиден ушул бакшак болот, экологиябыз таза болот. Анан эң негизгиси Кудай буйрса ушул биздин ушул агайында чоң максаттар бар. Жанагындай сонун сортторду сапаттуу ушу көчөттөргө отурсаканда гүлдөгөндө дагы мындай туристтер келе тургандай бир келечекте бир жакшы бир иш-чараларды кылсак деп атат да. Андыктан ушул бүгүнкүн эмес, эртеңкини ойлогон Кыргызстан бололу, көчөт отурзалы, бир адамдан 5 көчөт болсун, 7 көчөт болсун, эртең кыямат болот десе да көчөт отурсула деген керемет хадис бар. Андыктан баардыгыңыздарга көчөт отургузуп, сапаттуу болуп, анан элибизге кызмат кылууну баарыбызга насип кылсын. Эң сонун. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп тургандай, бүгүн бизде конокто Орто Азия багбандар биримдигинин төрагасы Абдулла Ташиев жана ошондой эле теле алып баруучу бир канча көрсөтүүлөрдүн автору Темирлан Акматов агайыбыз болду. Сиздерге таңертең убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздер үчүн терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ар дайым жаратылышыбыздын кооздугуна жана ошондой эле элибиздин өсүп өнүгүүсүнө өз салымыңыздарды кошуп жүрө бериңиздер. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн дагы убакыт соңуна чыгып бара жатыр. Ар бир таңыбызда сиздерге кызыктуу маалыматтарды, маектерди жана ошондой эле жан эргиткен жагымдуу чыгармаларды коюп берип, бир аз да болсо таңертең маанайыңыздардын көтөрүлүшүнө өз салымыбызды кошуп келебиз. Андыктан биз менен бирге болгонуңуздар үчүн терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен 2 саат бою кызматыңыздарда мен Махабат Талантбекова болдум. Биз коштошпойбуз, жөн гана кийинки эфирлерден көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар демекчибиз.